Ош технологиялык университетинде Ош шаарындагы жана Ош облусунун райондорунун мектеп окуучуларынын балдар жана кыздар арасында Ош технологиялык университетинин ректорунун кубогуна арналган спорттук тогуз коргол жана волейбол түрү боюнча Ош облусунун биринчилиги болуп өттү. Спорттук мелдештин жыйынтыгында волейбол боюнча балдар арасында биринчи орун Ош шаары, экинчи орун Чоң Алай району, үчүнчү орун Өзгөн району, төртүнчү орун Нокат району. Волейбол боюнча кыздар арасында биринчи орун Нокат району, экинчи орун Алай району, үчүнчү орун Ош шаары, төртүнчү орун Каракулжа району. Тогуз коргол боюнча балдар арасында биринчи орун Өзгөн району, экинчи орун Чоң Алай району, үчүнчү орун Нокат району. Тогуз коргол боюнча кыздар арасында биринчи орун Нокат району, экинчи орун Чоң Алай району, үчүнчү орунду Каракулжа району ээледи. Бизге традиция катары шаарыбыздагы анан жакынкы райондордогу мектеп окуучуларынын спорт көрмандарын чакырып, университетибиздин спорт залында, университетибиздин спорт аянтчасында бир нече спорттун түрлөрүнөн мелдештерди өткөрүп келебиз. Жеңүүчүлөрдү окуу жайдын кабыл алуу комиссиясынын жоопту катчысы Кош Мамат уулу Калысбек куттуктап, окуучуларга ийгиликтерди каалады. Биз менен тез байланышып ушундай жакшы иш-чараларды уюштурганга да ниет кылып атабыз. Бул салтка айланып келип жатат. Эми ошол мынау алып келген биздин агайларыбыз, эжекелерибиз, тарбиялап атасыздар райондордон. Сиздерге чоң рахмат. Ушул 2 күн Кудайым буюрса тынчылыкта белдешти жогорку деңгээлде өткөрүп алдык деп эсептейм. Анча катачылыктар бизден кеткен өчүрүштөр болсо кечирип сурайбыз. Ушул жакшы самалыктар, жакшы жетишкендиктер, жакшы ниеттерибиз баардыгы ушу жаштар сиздер үчүн. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө университет жетекчилиги жана кесиптик бирлик комитети тарабынан дипломдор жана баалуу белектер тапшырылды. Ошондой эле гуманитардык технологиялык колледжинин кийимдердин дизайны жана технологиясы предметтик циклдык бирикмеси тарабынан окуу жайдын эн белгиси түшүрүлгөн бирдиктүү форма жана ак калпак тигилип, мелдештин бардык катышуучуларына тапшырылды. Жалпысынан мелдешке 300дөн ашык жаш спортчу кыздар, балдар катышып атат. Спорттун волейбол түрү боюнча балдар, кыздардын командасы коюлду, 9 коргол түрү боюнча кыздардын, балдардын командалары коюлду. Мелдеш жалпысынан бүгүн башталып, эртең жыйынтыкталат. Бул мелдешке экинчи жолу катышып атабыз. Кудай кааласа биринчи нерсе алышка аракет кылабыз. Өзүм Карасу районундагы Бердибек мектебинде, анан Карасу спорт мектебинде тренер болуп иштейм. Иштегениме 40 жылдан ашык. Спорттук иш-чара Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы жана кабыл алуу комиссиясы менен биргеликте уюштурулуп, Оштунун кесиптик бирлик комитети демөөрчүлүк кылды. Кесиптик бирлик комитет спорттук мелдештин баардык катышуучуларына түштөнүү уюштуруп, атайын белектерин тапшырды. Бул биздин мына келечегибизде балдарыбыз, кыздарыбыз үчүн көргөн спорт болуп чоң камкордук деп ойлойбуз. Мына балдар, кыздар ушу спорт аркылуу силердин достугуңар, ынтымаңар бекемдесин дейт. Андан кийин облусубуздагы мына спорттун түрлөрү боюнча өнүгүшсүн деген камкордук көрүп жатышат. Ошону менен бирге мына Ош сүйүктүү Ош шаарыбыздагы чоң Ош технологиялык университети бар дегенди билгизет.